Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 83-беренесинин негизинде 2 жылдык пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жаза өтөөдөн бошотулсун. Мен Аламүдүн району боюнча пробация бөлүмүнүн кардарымын. Бейтаныш адамга ишенип, унаа ижарага алып, аны менен чогуу иштей баштадым. Кийин үй бүлөлүк жагдайга байланыштуу кичи мекениме кеткенимде, ага ижарага алган уунамды таштап кетсем, сатып жиберип дайынсыз жок болду. Натыйжада мен кылмыш жоопкерчилигине тартылдым. Сот мага 2 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл койду. Пробация департаменти 2019 жылдын 1-сентябрынан баары иштеп келет. Пробация кыскача айтканда бул соттолгон адамдарга эркиндикте болууга, жазаны үйүндө, үй бүлөсүнүн жанында коомдон бөлүнбөстөн, ажыратпастан аткарууга болгон мүмкүнчүлүк. Пробация бөлүмүнө келип каттоого турганда, бөлүмдүн кызматкерлери мага пробация көзөмөлүнөн өтүүнүн тартибин, шарттарын жана реассоциалдаштыруу программасын түшүндүрүп беришти. Андан тышкары пробация бөлүмүнүн кызматкерлери мага номер 10-кесиптик лицейге окууга жолдомо берип, анда мен ийгиликтүү окуп ашпозчу кесиби боюнча сертификатка ээ болуп, жана 3-разряддагы ашпозчу квалификациясы ыйгарылды. Азыр мен жашоомду жакшы жакка бурган ушундай жакшы кызматкерлер менен таанышканыма ыраазымын. Мен үйрөнгөн көндүмдөрдү кийинки жашоомдо сөзсүз колдоном.